Саламатсызбы урматтуу көрөрмандар. Бүгүн сиздер менен жыныстык катнаш аркылуу берилген инфекция жөнүндө айта кетебиз. Алардын баарына деген убакыт бөлгөнгө абдан көп убакыт керек. Ошон үчүн айрымдарынан да токтой кетебиз. Жөнөкөй инфекциялар бар, татаал инфекциялар бар. Ошон үчүн азыр эң негизги биздин проблема ошол татаал инфекция болуп атат. Эмне үчүн ошого биз токтой кетебиз? Татаал инфекциялардын ичинен эң абдан көп кездешкендердин ичинен алар хламидия, микоплазма, анан уреоплазма деген инфекциялар кирет. Эмне үчүн булар татаал болуп эсептелинет? Анткени бул инфекциялар орусча айтканда внутриклеточный деп айтылат. Внутриклеточный бул заттын ичине кирип кеткен инфекция жылдап дененин ичинде жүрө берет. Ал билинбейт, ал көрүнбөйт. Ошон үчүн 5, 6, 7, 8 жыл, 2 жыл ушинтип инфекция кишинин ичинде жүрө берет. Анан бир киши стресс абалына учураганда ошол инфекция ошондо чыгат. Ошондо ал инфекция пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит деген оору аркылуу билинет. Уреоплазма, микоплазма деген инфекция хламидия инфекциясына караганда дарылоосу жеңилирээк. Бул дароо бир 2-3 жуманын ичинде дарылап койсо болот. А хламидия деген инфекцияны бул биринчиден 2-3 этап менен дарылайбыз, үчүнчүдөн лечениясы абдан узак. Алардын белгилери кандай? Мисалы, жыныстык катнаш аркылуу бериле турган инфекциялардын мындай абдан клиникасы ачык, тим эле 2-3 күндөн кийин эле дароо замат эле билинет, бул гонорея деген оору. Башка инфекциялар ага окшоп, мисалы, белгилери жок. Ошон үчүн көбүнчө инфекциялар ар бир оору аркылуу билсе болот. Мисалы, уретрит, мисалы ошол эле кайталап кетем, цистит, пиелонефрит, ошолордун себептери ошондой инфекция болушу мүмкүн. Ошон үчүн биздин дагы кандай бир чоң проблемабыз бар. Биздин чоң проблемабыз жалаң эле Бишкекте эмес, бүт Кыргызстан боюнча кандай гана киши болбосун бар туруп аптекадан өзү каалаган антибиотикти сатып алат. Мына менин досум айтты, же менин таанышым айтты, меники тиги жолу ушундай болгон, анан бар туруп могу дарыны алып алсаң, ошону антибиотикти ичип алсаң, дароо замат басылып кетет. Айырмасы жок, кандай антибиотикти киши ичсе, 2-3 күндөн кийин сөзсүз түрдө басылат. Бирок ал инфекция аягына чейин өлбөйт. Ал инфекция аягына чейин чыкпайт. Анткени деген жыныстык катнаш аркылуу бериле турган инфекцияларды бир эле антибиотик менен чыгарса болбойт. Бул деген мындай айтканда жалпы комплекстүү дарылоо болуш керек. Жалаң эле антибиотик эмес, андан башка тышкары дарылар болот. Көп ойлойт, эмне доктурга барсам толтура дары жазып берет. Биз ал толтура дары жазып берүүнүн себеби бул инфекция киши башынан пайда болгондон кийин башынан биринчи жолунан баштап эле жок кылууга биздин ошондой жумушубуз, ошондой сапарыбыз бар да, мындайча айтканда. Инфекцияны биринчи жолу эгерде жукса, ошону биринчи жолунан баштап дарыласа, ошонун келечеги да жакшы болот. А эгерде бул инфекция хронический өтүп кетсе, анда бизге да татаал болот, ал биздин больнойго да татаалыраак болот. Ошон үчүн айырмасы жок, кандай гана инфекция болсун, ага комплекстүү түрдө келиш керек. Анан башаламан антибиотик ичпеш керек. Эми андан көрө азыр 500 сом коротуп, доктурга келип консультация алып дарылоо алып кетсе, же анан 10 000 же 20 000 коротсо, ошонун айырмасы бар, туурабы? Бул материалдуу түрүндө айтып койсо болот. Эркек болобу, кыз киши болобу, сактануу жактары бул эң негизи биякта, анан биякта. Сактануу жактар. Сыртынан дагы, ичинен да киши таза болуш керек. Ою дагы, максаты дагы бүт баары таза болуш керек. Ошон үчүн эң негизи ошол сактануу себеби мен ошондон баштап кетишим керек да. Анткени башаламан жыныстык катнаш бул, мен ойлойм, моралдуу түрдө дагы, физикалык түрдө да туура эмес. Ошон үчүн эми баарыбыз кишибиз, баары тирүү, ошондой катнаш болуп калса, сактануу себептери бул деген презерватив колдонуш керек. Анан башаламан жыныстык катнаштардан алысыраак болуш керек. Анан текшерилген кишилер менен болуш керек.